Жалабатта жаңы заманбап 5200 орынға лайықташқан спорт сарай салынат. Бүгін анын құрылышына министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев капсула салды. Бұл жерде мамлекетімізде бүгін күндегі ең чоң спорт сарайы салынат. Мындай спорт сарай азыр күндө еш жерде жоқ. 5200 орынды. Мына білесіздер, жаштар жақсы білет. Бишкектегі біздің борборубуздағы спорт сарайда барып ардайым ошол жерге катышып, ардырдуу мелдештерге катышып жүрөсүздөр. Ошол спорт сарайды 2700 орунду спорт сарай. Ошол спорт сарайдан 2 есе чоң, азыркы жаңы үлгүдөгү чоң спорт сарай салынат бул жерге. Мына ошол спорт сарайды Жалал Абад жергесине салуу үчүн азыр капсуласын салганга атай келдим. Бул маселе боюнча биздин президентибиз урматтуу Садан Нуркойбаевичтин тапшырмасы менен ушул маселе аткарылып атат. Себеби дегенде бизге ушул убакытка чейин жакшы социалдык чоң объектилер, спорттук ушундай чоң сарайлар салынбай, көңүл бурулунбай, ошол союз маалында эмне болсо ошо менен гана өлбө жаным өлбө болуп кылдырап келип жүргөнбүз. Мына азыр көрүп атасыздар, ушу Жалал Абад шаарында эле стадиондор оңдолуп атат, футболдук талаалар курулуп атат. Мына жаңы спорт сарай салынып атат. Эртең буюрса жакында жанагы Ратбек Сантбаев атындагы өзүбүздүн эски баягы спорт комплексибиз ремонттон өтүп, капиталдык ремонттон өтүп бүтүп атат. Анын жанына азыр Кыргызстанда биринчи жолу бокс академиясы салынып атат. Жалал Абадта мына футбол академиялары ачылып атат. Жакында ошол сентябрь айына барып бүтүп калат болуш керек. Мына барп айылында айылдык жаштарга, айылдан чыккан мындай чоң-чоң академияларга катышканга мүмкүнчүлүгү чектелүү, бирок таланттуу балдарга, айылдык балдарга Кыргызстаныбыздагы эң чоң футболдук академияны ачып атабыз. Жалаң жаштар үчүн. То есть ушундай көптөгөн нерселердин бардыгын жасалып атканын бардыгы бул биздин жаштарыбыздын эртеңки келечеги, мамлекетибиздин эртеңки куруучуларынын бүгүнкү күндөгү ден соолугуна, ошолордун талаптарына ылайык маселелерди чечип атабыз. Аксакалдар, келиңиздер, капсула салууга. Өзüne düşüp kalır. Düşüp kalmayız ama olur ki. O kadar iyi bir yıkılış gerek var. Bismillahirrahmanirrahim. İşte şu uyun açıyor, ortasına koyayım ha şunca ya. Şu takşılıklardan emniyesi olsun ha. Bismillahirrahmanirrahim. Elimiz üçün hizmet kılgan Teknik danelерden aç. Техника данные бұл 2,5 гектар жердің içinde 12.000 шаршы метрге жайгашкан. Так, 5200 адам бар. 5200 орунду, 5000 орунду трибуна бұл А блоктогу, негизги блоктогу спорт аянтчасынын трибунасы. Андан тышкары бассейнде 200 орунду да трибуна. Бассейн дагы бар. Бассейн спорт неме олимпиадалык стандарттарга лайыкталган 25 метр болгон бассейн. Бул Значит, 5000 болсо бул биздин мына азыр стадиондо ойлоп алат экен. Бул уникалдуу имараттардын катарына кирет. Неге дегенде бул Кыргызстанда өзүңүз айтып кеткендей биринчи жолу салынып атат. Мындай чоң жабык спорт сарай. Пролеттун кеңдиги 65 метр. Бул жерде атаян фермалар жасалат. Заманбап инженердик коммуникациялар. Бул жерде чоң баягы эл аралык мелдештерди өткүзсө болот, туурабы? Бул жерде биз ФИФАнын бардык федерациялардын советтери менен бардыгын күрөштөрдү өткүзсө болот, азиатский турнирлерди, баягы бокстарды өткүзсө болот, туурабы? Азыр бул жерде подвалыбыз бар, бассейндин алдында. Бул жерде подъемник коюлган, грузовой. Грузовой подъемниктен бул жерде спорт саймандарды чыгарып, өзүм айтып кеткендей көп функционалдуу спорт аянтчасын иштетсе болот да. Бу жерде маттарды бар. Бул жерде мурдагы ветеран боксерлорубуз турат. Так. Угайт yapın mı?
Олимпиада өткізсек болады. Ашына kadar kapırıp koysanız Олимпиада өткізсе болады. Тура. Мына жерде мына жакшы мурдагы спортсмендерибиз мына биздин дөнөн жанагы күрөш боюнча союз маалындагы биздин спортсмендерибиз. Мына Ахмат досубуз болсо бул бокс боюнча. То есть булардын бүт бардыгы ушул эски биздин спортсмендерибиз. Өзгөртүп сүйүнүп атсаңар керек, а? Кандай залдарда жүрдүк эле? Союз малында залдарда жүрген. Кудай кааласа Олимпиада өтөбүз. Академия бокса бүтүп атабы? Сеники, бүтүп атабы? Жакшылап карагыла. Бүтүп атат ака. Сен карап атасың бу жерде? Ооба, жакшылап карагыла. Макул анда жакшы болсун, ийгиликтүү болсун, жакшылап бүтүргүлө. Стройканы, мынау курулуштун эмесинин сапатына карагыла. Бул курулуштар айтып атпайм жана жүздөгөн жылдарга калыш керек. Бул 5-10 жылдык курулуш эмес. Бул жерге мамлекет өтө чоң акчасы кетип атат. 1 миллиардтан ашык акча кетип атат ушул жергечи. Так демек бул деген жүздөгөн жылдарга калыш керек. Да 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 15 жыл өтөт. Бүгүнкү күндү биз тарых катары эсептеп калабыз. Так баардыгыбыз. А биздин балдарыбыз, неберелерибиз ушул жерден алардын балдары ошол жерде ойной турган болуш керек. Макулбу? Ошон үчүн сапатын карагыла. Сапатына көп көңүл бургула. Ошол строй материалдарынын сапаттарына көп көңүл бургула. Так. Анан кийин акча каражатын этият кылгыла. Эгерде акча каражатынан жанагы ашыкча жумшалып кеткен болсо, же болбосо туура эмес иштете турган болсоңор, жоопко тартыласыңар. Билесиңер, Мен баягыдай зерикпеген адаммын. Бар бир мындай карап чыгам, зерикпей убакыт табам. Зарплата кандай болду? Берип атабы убагында? Же бербей атабы? Так. Рабочилар бардыгы Кыргызстандыктар кандайсыңар? Кыргызстандыктар. Эгерде башка мамлекеттен бизге ушул трудовой мигранттар келе турган болсо, бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Так. Эме милиция каякта жүрөт? Начальник УВД. Так, начальник УВД келиңиз. Эме коопсуздук. Мына ар бир чоң-чоң Кыргызстанда стройкалар көбөйдү. Ошолорду карагыла. Макулбу? Биздин өзүбүздүн мына курулушчуларга, ушуларга орун таба беришибиз керек. Ушулар иштесин. Россиялап, же башка жакта жүрбөстөн ушундай курулуштар ушулар курсун. Ошодон айлык алсын, бала чака баксын, ден соолугун чыңасын, ак эмгеги менен тыйынтып тапсын. Ал эми жанагы башка мамлекеттерден келип бизге иштейбиз деп келгендердин бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Мыйзамдуулугун карагыла. Алардын ушул визаларын карагыла. Визалары сөзсүз түрдө эмгек визалары болуш керек. Жана окууга деп келип алышып туруп, анан кийин ушу жумушка чыгып кетип атышат. Же болбосо баягы туристический виза менен келип алып туруп, кайра жумушка чыгып кетип атышат. Ошондойлор болбосун. Макулбу? Эгерде иштейм деп келсе, макул келсин, сөз жок. Биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Иш көп бизде. Бирок ошо баягы трудовой визаны алышып, ошого ылайык мамлекетке төлөмүн төлөп, жанагы 800 канча доллар. Анан келип иштей берсин. Туурабы? Анан жөнөн-жөн мына границадан өтүп келип алып эле, чуркап өтө калып эле. Бадырың сатам деп келип туруп, анан бу жерде иштеп жүрбөсүн. Туурабы? Ошон үчүн мына балдарга шарт түзүп берилген. Ошондой эле Жаг университетинин факультетте да чода стройка боюнча жана темир жол боюнча ошол азыр темир жолдор курулуш башталат. Бизге Кыргызстаныбызга азыр окумуш жанагы жумушчулар керек болот. Өзүбүзгөчү. Мына Россияга иштеп келдиңерби, иштебедиңерби? Иштеп келгендер бар Россияда. Россияда алган акчаны бул жерде деле табасыңар. Ошол жерде кыйналып, кысталып чуркаганы бул жерде деле табасыңар. Бул бир разовый эле курулуш эмес. Кыргызстанда мындан ары Кудай буйрса курулуш, эмгек, иш, жумуш көп болот. Көп болот. Себеби биз ушул багытка уже ушул стадияга өттүк ушечи. Биз баягы чөгүп кетип аткан Кыргызстан эмес уже. Уже көтөрүлүп кеткен Кыргызстанбыз. Буйрса. Мына 50 жылдан ушул Жалал Абад шаарында спорт тармагында иштеп келем. Кудай кааласа ушул салынып аткан спорт сарайыбыз ак жолдо жакшы спорт сарай болсун. Дайыма ушул жерде кылымдан кылымдарга иштеген жакшы спорт сарай болсун. Ушул спорт сарайдан дүйнөнүн чемпиондорун, олимпиада чемпиондорун тосуп алуучу жайыбыз болсун. Шуну ниет кылам Кудай кааласа. Андан ары ушул
дүйнөнү дүңгөрөткөн олимпиада чемпиондорун уулдарыбыз болсун, көбөйсүн ушулардын катарында. Кыскасы Ак Жол той ушуга жакшылык, ак тилектерди каалайм. Рахмат. Келип ушунча Мен жалап атырмын да, чуркамаса ким чуркайт анан. Президентибизге да дуа кылып коелу. Ооба, кана келиңиздер. Амин. Биздин мамлекетибиз көз алдыбызда күндөн күнгө өнүгүп жатканына түздөн түз президентибиздин Садыр Нуркоевичтин салымы бар. Азыр мына Камчыбек Кыдыршаевич айткан цифраларды биз көрмөктүрсүн, уккан эмеспиз. Бул өтө чоң цифралар. Алла Таала мамлекетибизди өнүктүрө берсин, ажообузга ден соолук, күч кубат берсин, сиздерге кажыбас кайрат берсин. Дайыма элибиз ушул ак дил менен биздин руханий жактан, ыйман жактан оңолуп, ушул жактан ынтымагыбыз менен, биримдигибиз менен сиздерге жардам берелик. Эл башында жакшы иштерди алып бара берели. Рахмат. Жаңы спорт сарай мурдагы IT базардын ордуна салынып жатат. Ал көп функционалдуу болуп, эл аралык турнирлерди өткөрүүгө, машыгууга бардык шарттар түзүлөт. Имарат 3 бөлүктөн туруп, чоң спорттук аянтча, олимпиадалык стандарттагы бассейни болот. Кошумча сыртында 200 орундуу унаа токтотуучу жайы курулат. Эң негизги бөлгүсү бул А блогу. Бул берде 56-га 36 метрге түзгөн спорттук аянтча. Андан тышкары айланасында чечүүчү жайлар, тренердик бөлмөлөр, медициналык бөлмөлөр, допингке каршы лаборатория бөлмөлөрү жайгашкан. Андан тышкары экинчи этажында медиа центр, комментатордук бөлмө, VIP зоналары каралган. Б блогубуз 3 кабаттан турат. Биринчи кабатында кирүүчү жай, кирүүчү группа. Экинчи кабатында тамактануучу фудкорттор, үчүнчү кабатында машыгуучу залдар бар. Эми В блогуна алып өтсөк, бул жерде олимпиадалык стандарттарга туура келген 25-ге 50 метр болгон бассейн каралган. Бул блогубуз бир кабат жана подвалдан турат. Курулушту Южный центр МЧС жүргүзүп атат. Буга чейин да бир нече объектлерди куруп келген. Биз ошол эң добросовестный подрядчиктердин бири деп биз ушуларга берип, ушулар менен чогуу иштешип атабыз. Ошонун баардыгы стап фонддун эсебинен каржыланып атат. Эмдиги жылы Кудай буйруса бүткөрүлүп колдонууга берилет. Мында ири комплекстин салынып жатканы спортчуларды жана машыктыруучуларды кубандырып жатат. Анткени мурда чет өлкөлөрдөн гана көрүп келген спорт сарай Кыргызстанда дагы курулуп жатканы спортчулар үчүн чоң колдоо деп баалашат. Мына биз көптөгөн бөлөк мамлекеттерде дүйнөлүк чемпионаттарда барганда кыялданчубуз. Бизде дагы ушундай заманбап бассейндер, спорт залдар болот экен деп кыялданчубуз. Мына бүгүн буюрса ушул биздин көптөн күткөн кыялыбыз Жалал Абад шаарында бассейндер менен заманбап спорт сарай курулууда. Бул албетте биз үчүн аябай келечек десек болот. Буюрса бул жерден көптөгөн спортсмендер чыгат. Чынында бул Кыргызстаныбыздын өнүгүп жатканын бир белгиси. Мындай чоң спорт сарай бизде биринчи жолу курулуп атат. Буну укканда биз аябай кубанычта болдук. Эми биз Бишкектерге, башка жактарга барбай, биздеги чоң мелдештер Жалал Абадта дагы өтөт. Спортсмендер үчүн бул чоң колдоо. Белгилей кетсек, быйыл эгемендик күнүн утурлай Жалал Абадта бокс академиясы пайдаланууга берилсе, андан башка бир топ спорттук мекемелер оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Бул иштердин баары өлкө жетекчиси Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү астында ишке ашып жатат. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.